Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 47 сабак. Тарых, адам жана коом сабагынан Олимпиадага даярдануу боюнча сунуштар деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бул предметтен алгач түшүнүп, окуп, мээбизде ар бир курстун негизги мазмунун макетин алуу керек. Ошол окуганда колдо калем, блокнот болсун. Алгач конспект кылбай эле негизин астын сызып, китептин четинен белге коюп чыгабыз. Ошондо жаңы термин, түшүнүк жолукса, астын сызып блокнотко жазып коебуз. Бир бөлүм главада 4, 5, 10 параграф болот. Ар бир параграф темадан 4-5 подтема же статья болот. Окуп, калем менен иштегенден кийин ар бир темадагы подтеманын мазмунун кыска бир бүтүн кылып бириктирүү керек. Ошондо бир теманы алаканга салгандай көрө алабыз. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Олимпиадада тарых, адам жана коомдон ой жүгүртүп, анализ кылып, корутунду чыгара билүү керек. Курулай жаттап алган бул ой жүгүртө албайт. Ал эми область, республикалык этапта ой жүгүртүү бааланат. Стандарттык эмес ой жүгүртүп таба турган тапшырмалар берилет. Мисалы, байыркы Греция менен байыркы Римди салыштыр. Граждандык укук менен административдик укукту салыштыруу. Же болбосо батыш цивилизациясы менен чыгыш цивилизациясын салыштыруу. Салыштырып окуп түшүнүү эстеп калуунун эң жакшы жолу. Термин түшүнүктөрдү сөзмө-сөз мазмунун жазбастан тар маани, кең мааниде, качан, каерде, кайсы касиети жогорулугун биргеликте жазуу. Терминдерди 4, 10, 20, 30 жолу кайталап жазып, илип жаттоо керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, абдан жакшылап маани берсеңиздер, окуучулар менен иштөөдө жылдар, окуялар эки предметте тең абдан көп. Аларды бири-бирине байланыштырып, шурудай тизип жаттаса, жакшы эстеринде калат. Окшош окуяларды, мисалы, мамлекеттердин түзүлгөнү, салгылашуулар, саякаттар, мыйзамдарды кабыл алууну өзүнчө бир бөлөк хронологиялык таблица кылып алса дагы, бул да окуучулардын эстеп калууга абдан жакшы жардамын берет. Кээ бир адамдар тема десе эле кара менен жазылганды эле жазып алышат. Жөнөкөй тексттин ичинде дагы термин болот. Алар бөлүп жазылбайт. Бирок окуганда ошондой эле түшүнүксүз терминди табуу керек. Анын астын калем менен дагы сызып алса, окуучулар кийинки окуганда дагы кайрадан ошол темага кайрылышат. Демек, китеп окуганда сөзсүз түрдө анын астын сызып окуган абдан жакшы. Себеби тарых, адабият, ошондой эле адам жана коом китептеринде текст абдан көп. Айрым бөлүгүн бир окуса түшүнүшөт. Айрым татаал бөлүктөрүн 5-6 жолу окууга туура келет. Ошондо маанилүү жерлерин астын сызып койсо, экинчи, үчүнчү окуганда ошол жерлерине басым жасашат. Теманы жакшылап түшүнүү үчүн окуучулар биринчи кезекте ошол тексттин өзүнө канчалык көп суроо берсе, алардын түшүнүгү ошончолук терең болот. Суроолор бул түшүнүк берет. Абзацтан абзацка суроо берүү, темадан темага, подтемадан подтемага суроо берүү аларды бири-бирине байлап турат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер тарых, адам жана коом сабагын Олимпиадага кантип даярдануу боюнча сунуштар жөнүндө маалымат ала алдыңыздар. Кийинки чыгарылышыбызда ошол эле предметтин дагы тереңирээк окуучулар менен кантип иштөө керек, ошол эле учурда Олимпиадага даярданууда тарыхты үйрөнүүнүн эң негизги багыттары жөнүндө маалымат беребиз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактан кездешкенче саламатта калыңыздар.